президент мына парламентарийлер менен ачык диалог уюштуруп, берилген суроо жоопторго ачык айкын тактаана жоопту берди деген ойдомун. Анан ошол президент адеп баштаганда эле маселени депутаттык корпустун ичиндеги бөлүнүп жарылуу деген сөздөн баштады. Бул сөздү буга чейин дагы бир нече жолу айткан. Чындап эле бүгүнкү күндө ушундай көрүнүш барбы? Буга чейин болгонбу? Чындыгында айтканда болгон болсо деле, бирок бизге эч кандай таасир тийген жок деп ойлойм. Балким биздин мындай парламентке жаңы келгендигибизге байланыштуу, ошол себептен бизге эч кандай маалымат да жеткен жок. Эки бөлүнүү боюнча сунуш деле жеткен жок да. Балким болгондур. Ал боюнча мен силерге так жооп бере албайт экенмин. Эми президент буну жакшы ой менен айтып атат. Ал жөнөкөй эл эч качан бөлүнбөйт. Аны саясатчылар бөлөт. Ошон үчүн мен ойлоймун, бул президенттин бул идеясы ротация кылып акимдерди аралаштырып, ошол эле учурда студенттерди аралаштырып сөйлөгөндө ар өрөөндүн бир гана түндүк түштүк эмес, ар бир өрөөндүн өзүнүн каада салты болот, өзүнүн кандайдыр өзгөчөлүктөрү болот. Мындайча айтканда, ошого дагы өзүбүздүн элибиздин, өзүбүздүн үрп адаттарыбызды, салттарыбызды дагы билгенге дагы мындайча айтканда чоң жол ачылат. Жалпы эле ушул өкмөт менен чоң иштегиле, анан реформалар болгондо мындай ойлонуп туруп сын айткыла деген пикирди айтты. Бул кайсы бир деңгээлде бир депутаттык корпуска эскертүү эмеспи? Мүмкүн. Ал сөз ээсин табат болуш керек. Бүгүнкү күндө ушундай түз диалог канчалык зарыл? Мен ойлойм, бул абдан жакшы көрүнүш деп. Түз диалог болгондо президенттин өзүнө ошол көйгөйлөрдү, мындай улуттук көйгөйлөрдү айтып, ошолор жөнүндө президентке кайрылган аябай эле жакшы деп ойлойм. Бул деген Кыргызстанда тарыхта биринчи жолу болуп аткан нерсе. Биздин президентибиздин парламентте келип депутаттар менен баарлашып, ачык, алдын ала даярданылбай суроолоруна, талаптарына жооп берген учур. Бул деген президенттин ошол элге жакын болгондугу, парламент менен иш алып баруусу ачык болгондугун себебин билдирет.